بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Сабағыбызды иншалла улантабыз. Бүгінгі сабағыбыз 5-ші қадам. 5-ші қадам фадлу тарбиятул банат фил ислам. Исламда қыздарды тарбиялауды фазилеттүүлүгү жөнүндө өтөбүз. Исламда қыздарды тарбиялағанда өзүнчө бир артыкчылык жөнүндө өтөбүз. Көбүнчө адамдар Аллах субханала тааля аларга кыздарды берсе, алар кыз төрөлдөп, жактырбай, кыжалат болуп, өз ичинде ачуусун жутуп жатышы мүмкүн. Ошол жөнүндө Аллах субханала тааля Ниса сүрөсүнүн 19 аятында айтты: эгерде силер кыздуу болгонго жактырбай, кыжалат болсоңор, билип койгула. Силер жактырбаган нерседе, ошол нерседе көбүрөөк жакшылыктар болушу мүмкүн дейт. Анткени биз билбейбиз, Аллах билет. Биз жактырбаган нерседе көп жакшылык болушу мүмкүн. Биз жактырган нерседе көп бале жамандык болушу мүмкүн. Ошол үчүн шариятыбызда Аллах субханала тааля ага кандай гана баланы берген болсо, тагыраак айтканда кыздарды берген болсо, ал адам кыжалат болбосун. Аллах субханала тааля бул адамга көп жакшылыкты каалаган деп түшүнөбүз. Ушундай бир окуя болгон. Абу Хамза деген арабтарда бир киши болгон экен, Абу Хамза деген. Андан кийин ал бир аялга үйлөнүп, ал аял ага кыз төрөп берген экен. Бирок анын оюнда мага эркек уул төрөп берет деп сүйүнүп үйлөнгөн экен. Бирок Аллах ушундай кылыптыр, ага кыз бала берип коюптур. Андан кийин кыз төрөгөндөн кийин ал кыжалат болуп, жактырбай, анан өзүнө бир башка чатыр тигип, башка чатырда жашаган экен да, эч келбейт экен. Кызын дагы зыярат кылган келбейт экен, жубайын дагы зыярат кылган келбейт экен. Күндөрдүн биринде алардын чатырынын жанынан өтүп баратканда жубайы кызына аны ойнотуп жатып мындай ыр саптар менен айткан экен да: "Мали аби Хамза ла ятина". Абу Хамза бизге эмне келбей жатат? "Ядуллу фил бейт аллади ялина". Биздин жаныбыздагы үйдө чатырда калып калды. "Гадбанун аллана лидил албанина". Ал ушунчалык ачууланган, анткени биз ага уул балдарды, эркектерди төрөбөдүк да. "Таллахи ма залика фи айдина". Айттың-ай, Кудай Тааланын кана колунда, биздин колубузда эмес да ошондой балдарды берүүдө. Мына ошол эки ырсабында ошол аял айткан экен да: биздин колубузда эмес, мунун баары Аллахтын колунда да. Аллах бизге эмнени берсе, ошону алабыз да деп. Ошондон кийин Абу Хамза ошол айткан сөздөрдү, ырсаптарды угуп туруп, дароо кыжалат болгон абалынан Аллах субханала тааля аны жаман абалдан жакшы абалга өзгөрткөн экен. Ошентип ал жубайын дагы башынан өбүп, кызын да башынан өбүп, сүйүнүп, акылына Аллах субханала тааля жүрөгүнө туура пикирди салган экен. Эгерде карап көрсөк, мына бул ырсаптардан дагы аялдын колунан келбейт. Аял ал жер сымал. Эмнени сепсек, ошол урукту гана чыгарып берет. Мындайча айтканда, кожоюн помидордун уругун сепсе, ал жерден эч качан бадырагын чыкпайт. Демек, Аллах субханала тааля кыз бала болушу, эркек бала болушу эркектин өзүнөн экен. Ошон үчүн Аллах субханала тааля кимге эмнени берсе, жубайларына кыжалат болуп, жактырбай аларды ажырашам дебесин. Анткени Аллах субханала тааля кыз бала жөнүндө, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дагы кыз бала жөнүндө көп деген хадистери бар. Бул дүйнөдө бизден дагы шарапаттуу адамдар, тагыраак айтканда пайгамбарлар, Шуайб алейхиссалам, Лут алейхиссалам, эки пайгамбарга Аллах бир гана кыз балдарды берген. Бизден дагы даражасы, аброю Аллахтын алдында бийик адамдар, аларга деле Аллах кыз бала берип, алар андан кыжалат болбой Аллахка бир гана шүгүрчүлүгүн айткан. Эми исламда кыз баланы тарбиялоодо
Аллах субханала тағала көп берекелерді берді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламдың хадиси бар. Пайғамбар айтқан, кімдің 3 қызы болса, 3 қызына мейірімін төгіп, кепілдігін беріп, толығыменен аларды азық түлік менен, киім кешекменен қамсыз қылып, кейін аларды жақшынақай ұзатып тұрмышқа берген болса, ошол ата-енелерге бейиш важип, бейиш милдет болсын деген. Бұл хадисте имам Ахмад риваят қылады. Андан кейін бір сахаба айтады, «Я Расулалла, 2 қызы болсочу» дейді. Пайғамбар айтады, 2 қызы болса дағы деген. Пайғамбар алейхиссалату вассаламдың дағы хадисінде бір сахаба келіп сұрайды, егерде бірлі қызы болсочу дейді. Имам Ахмад келеді. Пайғамбар айтады, 1 қызы болса дағы, шол қызына шариаттағы ережелер менен мейірімін төгіп, қыз бала деп аны даражасын түшірбей, аға азық түлік менен, киім кешек менен жашынақай қамсыз қылып, анан тұрмышқа жашынақай ұзатса, Аллах субханала тағала бұл ата-енелерге бейішті милдет қылған. Хадисінде адхалахуллахул джанна, Аллах аны бейішке кіргізет дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадисінде қайсы бір адам жөнеле, мысалы бір адам, бір аял жесір аял қалып қалышы мүмкін, анын қыздары бар болып қалышы мүмкін. Анан кейін ал келет дағы, сенің қыздарыңды қарашқанға мен Алла жолына жарам берем деп тұрып, балким мектебіне, балким қайсы бір киім кешесіне же тамақ ашына жарам беріп, аға қаржылай тұрған болса, Аллах субханала тағаланың елчisi пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан, ким ошол 2 қызды тарбиялап, қаржылап, ошол қызға шариат жолында өзінің жақшылықтарын, нафақаларын берген болса, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан, 2 манжасын сөмөй менен ортону көргөскөндөй, менин менен бейиште бұл кантип 2 манжа жақын болгондой, мен менен бейиште ошондой жақын болот деген. Демек пайғамбар алейхиссалату вассалам қызды болып тұрып, ошол қызына ошондай тарбия берсе, бейиште мен менен кошуна болот дейт. Анткени мындай хадистер жетим бала жөнүндө айтылат эле. Бирок пайгамбар алейхиссалату вассалам кыз балалуу болуп, же кыз балалуу болбосо дагы бирөөнүн кыз балдарына тарбиялаганга, каржылаганга көмөк көргөзгөн болсо, 2 сөймөй менен ортонусун көргөзүп, 2 манжасын көргөзүп, мына мени менен ошондой жакын болот деген. Эми Ибн Баттал рахимахулла айтат: "Хакка аля ман самиа хадал хадис", ким ошол хадисти уккан болсо дейт, "ан я'мала бихи лиякуна рафиқан наби фил жанна", ошол хадиске амал кылыш ага милдеттүү болуп калат. Анын акысы эгерде ал пайгамбар алейхиссалату вассалам менен бейиште бирге жолдош болом десе дейт. "Вала манзила фил ахира афдалу мин залик", анткени ошол даражадан дагы бейиште андан дагы бийик даража жок. Демек, пайгамбар менен кошуна болгондон, пайгамбар менен бейиште жолдош болгондон андай даражадан дагы бийик даража жок. Демек, Аллах субханала тааля кимге кыздарды берген болсо, ал адам чындап ойлонуп көрсө сүйүнсүн. Балким Аллах субханала тааля ошол адамды бейиште пайгамбар менен жолдош болуусун каалап жаткан. Мусулман бир туугандарым, кандай гана абал болбосун, кыз балдарыбызды өзгөчө жашынакай ислам шарият менен тарбиялап алалык. Анткени кыз баланы тарбиялоодо пайгамбардын хадистерин карасак көп жакшылыктар бар. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга Аллах кызы аркылуу көп жакшылыкты берген. Пайгамбардын уулдарынан небере болгон жок. Пайгамбардын акыркы кызы Фатимадан небере болуп, Хасан, Хусейн калган неберлери пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кыз баласынан береке болду. Демек, кыздан көп береке болот. Ошон үчүн биз Аллах субханала тааля бизге кыздарды берип жаткан болсо,
Биз андан кыжалат болбой сүйүнөлүк. Неге? Бир да хадис жок. Ким 3 эркекти болсо, 3 уулду болсо, ошол 3 уулун тарбиялап, 3 уулун ислам жолу менен каржылаган болсо, бейиш кирет деген хадис жок. Кыздарым кимге Аллах кыз берсе, 3 кыз береби, 2 кыз береби, 1 кыз береби, ошолорду тарбиялап каржылаган болсо, аларга бейиш милдет деген. Демек келиңиздер, Аллах субхана ва тааля бардыгыбызды бейишке киргизсин. Бардыгыбыз ошол хадистерге амал кылалык. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.